Саламатсыздарбы? Фикус гүлүбүздүн дагы көптөгөн түрлөрү бар. Бул фикус гүлдөрү дагы биз буларды декорационный гүл катары буларды үйдө өстүрөбүз. Бул фикус гүлдөр дагы башка жылуу өлкөлөрдө булар эшикте эле бак катары өсүп турушат. Абдан чоң болуп өсөт, ошондой эле жалбырактары дагы чоң болуп өсөт. Биз үйдө өстүргөн фикустардын астындагы жалбырактары, жаңы чыккандары булар кичирээк болот. Өйдөлөп барган сайын булардын жалбырактары чоңоюп, абдан чоң болуп турат. Ошол кичирейген жалбырагы ошол боюнча эле калат, калган жалбырактары чоң болуп өсөт. Бул фикус багыбыздагы буларга дагы башка гүлдөргө кам көргөндөй кам көрүшүбүз керек. Жайкысын буларга дагы сууну бат-баттан берип турабыз, бирок бир аз топурагын бир аз кургатып туруп беришибиз керек. Бул гүлдөргө дагы жалбырактарына суудан чачып, жалбырактардын чаңдарын сүрүп турганды жактырат. Ошондой эле буларга дагы удобрениялардан берип турсак болот. Фикус гүлүбүз түз болуп өсүп кетпеш үчүн бир аз өскөндөн кийин буларды башка жагынан бутак чыгарыш үчүн ушундай үстүндөгү эле бир жалбырагын кесип салсаңыздар, кайра жагынан башка жалбырактар чыгат. Бул сиздер көрүп турган фикусту бир ай мурун үстүндөгү жалбырагын кесип салгам. Андан кийин 10-15 күндөн кийин кызыл болуп кайра эле ошол жерден бир жалбырак чыгып атканда аны дагы тырмагым учу менен алып салгам. Андан кийинки учурда карасам, ушундай болуп үч жеринен жаңы бутак байлап келатат. Фикус бактарын гүлдөрүн ушундай кылып түз болуп бир эле шак болуп өсүп кетпеш үчүн үстүндөгү жалбырагын, бутагын кесип салсаңыздар, башка жактарынан ушундай болуп өсүп чыгат. Ошол кесип алган жалбырагын же бутагын кайра эле сууга салып тамыр чыгарып, же болбосо корнейинге малып туруп көбөйтүп өстүрүп алсак болот. Бул фикус гүлүн ушул бир эле жалбырагын дагы ошондон черенок кылып көбөйтүп өстүрүп алсак болот. Башка гүлдөргө бергендей эле бул фикуска дагы өзүнүн ылайыктуу удобрениялары бар. Ошол удобрениялардан берип турсак болот. Буларды жайкысын эшикке эле чыгарып коебуз, бирок тиктеген күндөн кичине сактап турушубуз керек. Анткени бизде жайкысын күн ачуу тиет. Ошондуктан бул гүлдөрдүн жалбырактары күйүп калышы мүмкүн. Жайкысын дагы сууну бат-баттан беребиз. Кышкысын болсо сууну азыраак кылабыз. Ошондой эле кышкысын буларга эч кандай удобрение, азык бербей койсок да болот. Жаздан баштап буларга ар кандай удобрениялардан беребиз. Суу көп куюлганда дагы бул гүлдөр аябай ийилчээк болуп, ошондой эле тамырлары дагы чирип баштайт. Бул гүлдөр дагы жарык жерде турат. Үйдөгү жарык жерде туруш керек. Терезеден жарык абдан тийип туруш керек. Ошондой эле бул гүлдөрдү сквозняктан сакташыбыз керек. Сууну дагы көп куюп жибербей, аз куюп жибербей, берген суубуз дагы жумшак суу болуш керек. Фикустун топурагы дагы жеңил болуш керек. Ар кандай витаминге бай топурактардан, даяр топурактардан алып бул фикустарга колдонсок болот. Кышкысын фикус гүлдөргө жана комнатабыздагы башка гүлдөрдүн баарын эле биз үй шартындагы ар кандай удобрениялардан суу бергенде ошолорго кошуп туруп берип турсак болот. Жумуртканын кабыгын сууга чылап алып, ошону менен гүлдөрдү сугарсак да болот. Ошондой эле банандын кабыгын сууга чылап коюп, аны дагы сугарганда гүлдөрүбүздү суусуна кошуп берсек жакшы жардам берет. Фикус гүлдөрүнүн жалбырактары жалтырап туруш үчүн лимондун согун сууга сыгып алып, ошол менен бул гүлдөрүбүздүн жалбырактарын сүрүп турсак, булар жалтырап жакшынакай болуп турат. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолуктаңыздар.